Бүгүн сиздерге тоого келип таза абада эс алуу жана ал жакта басуу тууралуу айтып бермекчибиз. Тоодогу таза абанын пайдасы өтө көп. Себеби бул жакта өсүмдүктөрдөн эфир майларын жыгымдуу жыттар чыгат дагы адамга көптөгөн пайдалануу берет. Ошондой эле пайдалуу аэрозолдор дагы көп. Жана бул жакта озон көп. Озон көп болгондуктан денедеги иммунитетти активдештирет. Ал эми пайдалуу эфир майлары клеткалардын иштөөсүнө, жүрөк кан тамыр системасына, иммунитеттин бекемделишине дагы шарт жаратат. Ошондой эле клеткалардын жаңылануусун, регенерациясын күчөтөт дагы, адам оорулардан айыгат, же болбосо жашарып, жаш абалда денени алып калса дагы болот. Ошондой эле ички органда же болбосо башка оорулар болбосо да ал оорулардан айыгууга жакшы жардам берет. Жана бул жакта мээнин эс алуусуна дагы көптөгөн шарттар түзүлөт. Мисалга алып турган болсок, нейрондордун иштөөсү, альфа толкундардын активдешүүсү болот дагы. Бул абалда мээ стресстен, депрессиядан арылат, эс тутум жаңылана баштайт. Жана таза абада басканда адамдын кан айлануусу жакшырат. Ошондой эле гипоксия болгондуктан, бул тоодо кычкылтек аз болгондуктан бул жерде адаптация жакшы болот. Көп адамдар бул жактан адаптация кылып, ар кандай стресс ситуацияларга да адаптация болсо болот. Ошондуктан тоого келиңиздер, тоодо көп басып, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар. Кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз, кошумча сурооңуздарды комментарийга жазыңыздар.